Ардактуу көрөрмандар, мына ушундай түз эфирде дагы да болсо жаркыраган маанайда ала карай улантууга даярбыз. Бүгүнкү темабыздын алкагы жаш ойлоп табуучулар боюнча, мыкты ойлоп табуучулар. Кыргызстанда дагы да болсо бөбөк тайларыбыз, мындан сырткары жаш студенттер, окуучулар арасында мыкты ойлоп табуучулар аябагандай эле көп. Алардын топтомунун, алардын катарында азыркы учурда билим жаатында ойлоп табуучулук менен алектенип келе жаткан окуучуларыбыз биздин куттуу студиябызда бүгүн мугалим эжекеси менен конокко келген. Аны тааныштыралы дагы. Дал ушул ойлоп табуучулук боюнча маек куралы келиңиздер. Ош облусундагы Алтын түйүн улуттук балдар инженердик академиясынын филиал башчысы Гүлмира Турдубаева эжекебиз өзүнүн таланттуу окуучулары Бекжан Амангелдиев, ошондой эле Умар Абибиллаев менен бүгүн биз студиябызда конокто. Саламатсыздарбы эжеке? Кош келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен. Маанайларыбыз кандай эжеке? Микрофонду кармап аласызбы? Маанайыбыз жакшы. Балдарыбыз менен кубанып, сиздердин студияңыздарга келип отурабыз. Кандай Кыргыз элибизге дагы эртең мененки таңкы салам айтабыз. Жакшы келдик. Окуучуларыбыз, маанайларыбыз жакшыбы? Жакшы. Баракелде. Алгач эле көпчүлүктүн көңүлүн бурган дал ушул үстөл үстүндө турган окуучуларыбыздын колунан жаралган техникалар. Тааныштырып өтөлү. Мага абдан кызык болуп жатат. Бул кимге таандык, ким жасады? Бул мен нерсем болот, ошо жасаган. Кармап сүйлөсөк болот, тааныштырып беребиз. Бул нерсенин Аталышы кандай аталат? пылесос, робот пылесос деп коет. Чаң соргуч, Чаң соргуч. Бул Бул максаты адамдардын жашоосун жеңилдетүү жана ошол адамдарга баш ийүү. Бул иштейт, бүгүнкү күндө? Ооба. Бул биздин немебизге коробкадан жасадык. Бул пока что немеде. Бир ушул как бы сказать, неме болот да. Биринчи очередьте ошону жасайбыз. Чтобы посмотреть каяка коебуз дегендей. Одан кийин бул Arduino'дан жасалган. Мындай Arduino'дан жасалган эки мотордун ошол жардам менен баллондор жүрөт. Эмнени кыймылдаткычы бул? Эмненин мотору? Бул мотор ошо баллондор жана неменики. Ошо пылесоску да неме. Вентилятор ошо тартканга. Дагы бул неме? Бул жагында мусорный багы бар. Таштандыларды бул жака чыгарат, Таштандылар тартат. Сорулган дал ошол таштандысын бул жака жыйнап коюп турбайбы? Ооба. Канча убакытта жасаттык буну? Булга биз 1-2 ай иштедик. Өзүңүз жасадыңызбы? Ооба, досум экөөбүз жасадык. Досуңуздар экөөңүз. Идея кайдан? Мындай чаң соргучту жасоо идеясы кайдан келип чыкты? Идея ошол досум экөөбүз аябай ойлондук. Не жасасак дедик. Одан кийин ошол неме жасап көрөлү деп, кыйын болсо эми жасайлы деген неме болду. Баракелде. Азыр ушул жерде иштетип көрө алабызбы? Иштейби негизи? Булга жок, бул азырынча неме команда жазыш керек да бул жака. Бул программасы азыр иштебей калды. Бирок иштетсек болот. Кантип иштетсек болот? Onun үчүн бизге азыр Arduino'га команда жазышка туура келип атат да. Бул азыр команда даяр эмес. Умар айтсаң, ар бир нерсени жасаганда, мисалы үчүн ал кураштырып аткан нерсең үзүлүп калышы мүмкүн, же болбосо туура эмес нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда бир чөгүп кетип болот. Сенде дагы дал ушундай мүчүлүктөр болдубу? Жасап жаткан нерсең бузулуп калып, же болбосо болбой, окшошпой калып, Ооба. Ошондой убактарда биз жок бул болбойт деп таштагандан көрө башын чачып кайта жасап атат ошентип. Баракелде. Алдыда дагы биз суроолорду узатабыз, ага чейин биз эжекебизге суроолорду узаталы. Эжекем да ушул инженердик балдар окуган борбор негизи эле качан түптөлгөн, бүгүнкү күндө канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыздар? Бизге кененирээк маалымат берсеңиз. Биз бул Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын филиалы буга чейин өзүбүздүн Бишкекте борбордо гана болгон. 2022 жылдан баштап биздин Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы менен ошол Алтын түйүн улуттук балдар инженер техникалык академиясынын директору тарабынан тапшырманы аткаруу менен 7 областка филиалдар ачылган. Бул филиалга 6 жаштан 17 жашка чейинки мектеп жашындагы балдар алынат. Биз мектептен тышкаркы кошумча билим берүү болуп эсептелебиз. Бизде робототехника жана программалоо, IT программалоо, 3D моделдештирүү, дизайн жана архитектура, шахмат, андан сырткары дагы техникалык моделдештирүүнүн негиздери аттуу кружокторубуз иштейт.
ушул кружокторго балдар мектептен тышкаркы убактысын туура пайдалануу үчүн келип бизде окуп кетишет. Азыркы күндө бүгүнкү күнү бизге келип аткан балдарыбыз сиздердин студияңыздарда 1-жыл окуп жаткан балдарыбыз, 2-жылдагы балдарыбыз бар, андан 4-жылда окуп жаткан балдарыбыз бар арасында. Эжеке айтсаңыз, бул дал ушул кружокторду, окуу борбордо акылуу окутасыздарбы же акысызбы? Бул биздин филиалыбыз мамлекеттик болуп эсептелген үчүн 1 жылга шаар жеринде 544 сомдон төлөмү бар. Бул төлөм ошол кружоктордун сабактарынын кызыкчылыгы үчүн пайдаланылат. Ооба. Аны жогорку жак бизге өзү бөлүштүрүп берет. Баракелде. Биз болсо кийинки дал ушул техникабызга көңүл бурабыз. Эмне деген аталышта кантип жасадыңыз, тааныштырып берсеңиз болот. Бекжан, сизге таандыкпы бул? Ооба. Анда колго алып, же болсо ушул жерден реконструкциясын, же болсо түзүлүшүн, формасын эмне кызмат аткарат айтсаңыз. Бу сетти көрсөтөт. Бу запускту кылат. Такы почтадан хопот сандырат бу плата менен. Такы почтадан Макул, умар. стенка бар. Бу стенка менен бу балайт. Бул ремонт биз ушул бул дагы биздин проектибиз болот. Бизге жардам беришкен да көп балдар ушул неме кылышкан. Бунун негизги максаты ушул басып неме команда менен иштей турган да бул амчы. Эмне жумуш кылат? Биз Аткара турган билген кызматы эмне ошондо? Бунун кызматы ушул эле оюн жактан эле да бул. Оюнчук жактан. Оюнчук демек сыяктуу. балдардын көңүлүн буруп, Балдардын көңүлүн не баган. жалпы инсандардын көңүлүн буруп экен да. Бирок ооба. сырткы келбети мен билгенден кесиптеш бул Ооба. аягында чоң жаныбар, пил жаныбарына окшош турат. Чынбы? Ооба, туура айтасыз. Бул жакта Эмне үчүн кулактар. пил? Башка жаныбарды эмне үчүн тандабадыңыздар? Куйругунда окшоштуруп койгонун караңыздарчы. Ооба, бул пил. Умар айтсаң. Бул пил ушул атайын ушуга неме алганбыз. Детальдер ушуга жаш туура келгенде ушул пил жасадык биз. Бул пилиңиздер басабы негизинен? Басат. Пилиңиздер. Ооба. Бастырып көрсөк болобу азыр? Жок. Бастырып көрсөк болот эле, бирок батарейкасы. Азыркы күндө ошол батарейкасы зарядталып, азыраак зарядталып калган экен, заряды жок болуп атат. Булар бул пилди жасаганын себеби жаныбар, бирок ошол жаныбарга программанын негизинде кыймыл келтиргенди дагы балдар үйрөнүп атпайбы? Ошон үчүн программалоо менен бул кыймылга келе алат. Баракелде. Гапырай, эгерде дал ушул кубаттуулугу болгондо, Гапырай, ушул жерде бастырып көрмөкпүз. Азыркы учурда дүйнөдөн алынып келинген ар кандай роботтук техникалык бир иттерди, же болсо жумуш аткарып туруп, анын катарында жүрөк жөн көргөздүрбөй, кесиптеш көпчүлүк учурда соц тармакта жарыяланып жатат го. Ал эми башка өлкөгө барбай эле бизден ардактуу көрүүчүлөр, Кыргызстаныбызда дагы ушундай өнүгүүсү, же болсо жаш ойлоп табуучуларыбыз робототехниканын алдыңкы заманбап шартындагы нерселерди ойлоп таап жаткандыгы биз үчүн кубаныч, сыймык десек болот, Ооба. Эжеке, бүгүнкү күндө окуучуларыбызга канчалык деңгээлде дал ушул техниканы түшүнгөн мугалимдерибиз сабак берет? Балким чет мамлекеттенби же өзүбүздүн өлкөбүздөн элеби? Азыркы күндө бизде 7 мугалим иштейбиз, 8 кружок иштейт. Өзүбүздүн эле мугалимдерибиз иштейт. Бирок ушул суроону туура берип атасыз. Бизде даяр кесиптин ээси жок да. Бирок азыркы күндө Ош технологиялык университетинде, Ош мамлекеттик университетинде мехатроника жана робототехника факультеттери ачылып, 2-3 курска жетип калды бүтүрүүчүлөр. Ошол балдар бүтүп чыкса, бизге кадр болуп калат. Биз азыркы күндө инженерлерди, физик мугалимдерди, химия, биология мугалимдерин таап иштетебиз. Эжеке, ушул жерден бир суроо пайда болду да. Ушундай жаш ойлоп табуучуларыбыз бар. Анан буга чейин дагы болуп келген жаш ойлоп табуучуларчы. Негизинен Кыргызстанда жаш ойлоп табуучулар унааны ойлоп чыгышты, же болсо ар кандай бир акылдуу урнааны, мындан сырткары робототехниканын башка түрлөрүн дагы ойлоп чыгышты да. Анан эмне үчүн ушул нерселер бизде Кыргызстанда өндүрүлүп, же болсо колдоого алынбай калды? Кандай Жанданып кетпейт, жанданып алдыга чыгып, биздин Кыргызстандагы ушул ойлоп табуучулук нерселер башка жактарда, башка өлкөлөрдөгүдөй болуп эле сатыкка чыгып, же болсо завод, фабрика курулуп кетпейт. Бунун башкы себеби эмнеде? Туура айтасыз. Бул азыркы күндө мына 2022 ачылдык деп атпайбызбы биз дагы? Бизге дагы көңүл бөлүп, ушул технология, инженерия билимин балдарды мектеп жашынан окутсак,
ошондо биздин өлкөнүн өнүгүшүнө, биздин өлкөдөгү ушул технологиялардын дүйнө жүзүнө таралышына кандайдыр бир шарттар түзүлүп түрткү болот деген неме менен ушул Алтын Түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын филиалдарын 7 областка ачты. Балдар азыркы күндө билим алып атышат, бирок ушул акырындык менен биздин баякы эле суроодогудай кесипкөй мугалимдерибиз сабак берип, ушулар окутуп калса, сиз айткандай ошол дүйнөгө өзүбүздүн технологияларыбызды тарата алганга шарттар түзүлүп, ошол нерсеге жетише алабыз деген ойдомун. Мисалы үчүн эжеке бул жакта Умар жасаган бул чаң соргучту дагы да болсо биз заманбап стилде жасап сатыкка чыгарсак болобу, чыгара алабызбы негизи муну? Болот, балдардын ойлоп тапкан идеялары эң жакшы идеялар болуп атат. Бул жерде үйдөгү апасынын, эжелеринин, карындаштарынын жумушун жеңилдетип атпайбы? Ошондуктан ушул баламдын азыр булар жумасына 2 күн сабакка келишет. Ошондуктан 2 айдан бери 2 күндөн окуганда деле бир 15 жолу сабакка келишсе, ошол 2 айдын ичинде ушунчалыкка жетишти. А бизден кийин өздөрүнүн мектептеги орто билим алууга мектепке барышат. Ошондуктан бизде көбүрөөк убакыт кетет. Кайсы нерсени, кайсы ойду ишке ашырыш үчүн дагы убакыт бир аз көбүрөөк кетет. Бул баланыкын дагы толук бүтө элек. Ошондуктан бул бүтүрүп, сырткы көрүнүшүн, өзү дизайндарды түзүп, толук ишти аткарып бүтсө, сатыкка чыгарса болот. Негизи бул чет мамлекеттерде абдан бир кымбат турат, баасы абдан көп, бирок биздин өзүбүздө болуп, бул өзүнүн идеясына дагы патент алыш керек. Андан кийин сатыкка чыгарууга уруксат болсо, сатыкка чыгарса болот. Сонун. Ал эми биздин жаш ойлоп табуучуларыбыз келечекте кайсыл кесипти карманат болду деген суроо элечи. Умар. Биз инженер бололу деп неме кылган элек, кесипти танаган элек. Биз ошол биздин максатыбыз ошол адамдардын жашоосун жеңилдетүү болот да. Ошол технологиялар жаңыларын ойлоп табуу ушундай неме кылабыз. Умар, айтсаңыз, адамдардын жашоосун жеңилдеткибиз келет деп айтып калбадыңызбы? Бүгүнкү күндө ансыз деле технология өнүгүп, дээрлик адамдардын жашоосу жеңилдеп калды. Анан сиздер дагы адамдардын жашоосун жеңилдетип жиберсеңиздер, адамдар жалкоо болуп калбайбы? Бул нерсе оюңуздарга келбейби? Оюбузга келет, ооба. Бирок биз анчалык мындай неме кылбайбыз да. Адамга күнүнүк жашоосуна керектүү техникаларды ойлоп табасыздар, э? Эң керектүүлөрүн жасайбыз да. Өзүңүз айтып өтүңүзчү, бүгүнкү күндө окуучулар даяр нерсе өгөнүп, мындай аракет кылгысы келбей, жалкоо болуп калдыбы же андай эмеспи сиздин оюңузча? Менин оюмча ушул окуучулар жалкоо кичине болуп жатышат дегендей да. Ошол Бекжандан сурайлычы. Бекжан, келечекте ким болобуз? Кайсыл кесипти кармангың келет? Кайсыл кесипти аркалап кеткиң келет? Профессия. Инженерди профессияны Бекжан да инженер болгусу келет экен да, демек, э? Келечектеги мыкты инженерлер бүгүн биздин студиябызга келген. Ал эми дал ушул Умар айтсаң, ушул мындай техникаларды жашоо же болбосо робототехниканы окуй үйрөнүүдө сиздерге эмне жетишпейт? Бизге ушул жетишпегенде сен дагы ойлонуп, эгерде муну жасагым келгенде, мына идея бар, ушуну чыгарсам, бирок бул нерсе жетпейт да, күтө турайын деген. Балким жабдыктардыр, балким мындай бир элементтер. Ооба. Ошо бизге кичине элементтер жетишпейт, ошо бизге немелер бар, тоскоолдуктар бар. Негизи эле эжеке, бул мисалы үчүн бул ушул оюнчуктарды, мындай окуучулардын колунан жаралган ушул нерселердеги жабдыктарды сиздер каяктан аласыздар, элементтерди каяктан аласыздар? Биздин ушул филиалдары ачылып жатканда мамлекет өзү 4 миллион сомдук оборудование менен камсыз кылган. Компьютер алып берген, принтерлерди, бизде 3D принтерлерибиз бар. Ушул деталдарын өзүн 3D принтерден дагы жасап иштеп чыкса болот. Андан кийин леголорду алып берген. Мына техникалык багыттагы чоң станокторду алып берген. Бирок эми ушул убакытта ушундай момент болуп калып атат. Мен айтсам, ошол 2024-жылы 14-июлдагы сел бизге дагы жаратылыштын кырсыгы зыянын тийгизип, бирок биз мына леголорубузду ошол селде агып кетсе дагы алып жууп, тазалап алып келип алганыбыз үчүн балдар ушуну пайдаланып отурат. Азыркы күндө бизге жардам берем деп аткандар бар. Эми ушул жардам берип бизге леголордон, компьютерден,
органикалык оргтехникалардан жардам берсе, балдардын билим алуусуна дагы шарттарыбыз оңолот эле. Ошол кырсыктын негизинен кичине аксап турабыз ошол болсо. Кырсыктын негизинде жасаган техникаларыңыз бир аз жабыркоого учурабайбы? Ошон үчүн мына кыймылдабай жаткан ушундан болду. Эми биз айта албай аткан Башында эле айтпадыңыз. сөз айтылып кетти да бул жердечи. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти эле өзү эле деп эсептейт экем. Анан жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, мамлекет өзү 4 миллион сомдук атайын камсыздап берген деп, ошол нерсени канчалык деңгээлде туура пайдалана алдыңыздар? Ошол нерселерден балдар мына ойлонуп өзүнүн идеяларын жасап атышат. Мугалимдердин көрсөтмөсү менен, алардын берген билим тарбиясы менен ушул нерселерди жасаганга балдарыбыз жетишип атат. Булар экөө тең быйылкы 1-жыл окуп аткан, мына 3-4 ай эле окушту, бирок ушунчалык деңгээлге жетти. Балдардын өзүндө дагы техникага кызыгуусу бар экен. Кээде компьютерлерибизди эле ачып, оңдоп жибергенге аракет кылышат. Сонун керемет. Дагы да болсо жаңы ачылыштардын ачылышын ачып, дагы да болсо кыска убакыттын ичинде ушундай нерсе ойлоп тапкан болсо, демек жылдар ичинде мындай аракет кылсаңыздар көбүрөөк ийгиликтерге жетет экенсиздер да. Буюрса Кыргызстандын келечеги болгон сиздер деп айткыбыз келет. Ойлоп табуучулук боюнча көбүрөөк нерселерди жаратыңыздар. Ал эми дал ушундай ойлоп табуучулук боюнча ушул эле окуу жайдан келген дагы жаш таланттуу окуучуларыбыз бар. Алардын атайын анимациялык түрдө жасаган мультфильмдери бар экен, кеспеш өзгөчө бир жасалган. Баардык көрөрмандар менен биргеликте ошол жака баардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны көргөндөн кийин сөзсүз түрдө ал жасаган жаш ойлоп табуучулар менен дагы да болсо маек курабыз. Амасыздарбы? Менин атым Чыңгыз болгон. Сиздерге Орус элинин кашкы жана тентуак жомогун айтып берем. Илгери өткөн заманда Халан токойдун четинде кичинекей кебеден тентуак менен бир эчки жашап. Эчки күнүгө токойго барды жайкалган жашыл шибериден оттоп көп кашканызда суу ичип кайра балдарына кайтып токойдон келип эшикти тык жерди балдар чүркен. Актарын чынактарын ачкы эшикти токойдон кендин мен эчки үйүнүмө жооп берип желиме суу алып келдим. Эмнеңер келди? Ачка балдарым дейт. Ал эми кичинекей убакта энесинин окуп ошол заматта эшикти ачышып, апасын токойдон алып келген жумшак чөптүн тою жеп, сүттүн ичип, курсактар тойгузуп, ал так 8 оюн салышчу экен. Эчки балдарын курсактар тойгузуп, куюп кайдам токойго кетип жатып, мынтип деп эскетет. Актарым. Кичинекей чоң актарым. Эшикти эч кимге ачпагыла. Эшикке да чыкпагыла. Токойдо ачкачкы жүрүп жүрөт. Эгер эшикти ачсаңар, ачкач балыңарды тып-тыпыл кылып жеп кетет. Апаке бай, макул. Эшикти эч кимге ачпайбыз. Эшикке да чыкпайбыз дешет. Унун баарын угуп, силеркен чуртуп, андып турган ачкачкы эчкинин токуун кетерин менен кепенин эшигин таш уруп жөпүнүн менен мектеп ынтатташты. Уактоодун чумактар ачка эшикти токойдон келдим, мен эчки үйүмө чөпүлүп, үйүмө суу алып келдим. Эмнеңер келди? Ачкыла балдарым дейт. Уактар болсо октук, сен биздернике берсемесиң, биздерникебиз үнечке, ал нерзекирден, кетке бул жерден деп чурулдашат. Кашка болсо каргыш түлкүдөн, ай бүлүк кашпадым мен кашкы эгенде. Кой, тезе кустага барып, үнүмдү ичке кылып жасатып келейин. Ал кайда деп шашырат түстага жөнөт. Уактар болсо уактарым чөнактарын ачка эшикти токойдон келдим, мен эчкеп жүзүмө жооп берип, желиме суу алып келдим. Ачка балдарым дейт. Кичинекей балдар дагы эшикти ачышып, энесин кайра беришет. Ал энеси кашка кантип келип кеткенин айтып беришип, алардын тамактанып
қайдадан топ қойға кетіп жатып дағы ескертіп, ішті ешкімге ашып бағыдым. Ешкі кетер менің қашқы үйге чулқап барып, тықылдатып ешкіменімен ұндық. Уақтардың, жоңлақтардың, açıkça eşikte tokadan keldim men çıkıp yüzüme çöp verip dilime suyu tap geldim. Endiniz geldi açığa bardım gitti. Şimdiki vaktin endiki bilsin eken dep suyunup eşikten çıkıp dilverişim. Aç karşı vaktadım birden almak cep baştı. Hoş olmadı vaktin bencesi. Meşitten içine girip yaşanıp kaldı. İçki önüne kayıtıp gelse, eşek açık uyudun, içi çatçık. Adı çukat, bedi çukat. İzdim. O vaktarım, geçine geçiyorsun aktım. Kaydasını, oy, başım aydı uylaydı. Hoş olmadan içtin içine, yaşanıp kalvan kence oğlu. Çulkap çıgastan, apasının önündeki. Neke bay. Vaktada karşı cep gitti dedi. Beni içki göz caşı. Tır albay karşı kıldım izdim tünü. Boşalmadı karşı kıl. Kazandım çölünüp uykusudan çatkan boğut. İçki ayırsandan gidip karşı kıl aldaydı. Karşı kıl gel ekabız caşı kırılır. Kimimiz kıyın ikimiz. Anda anka kaşkı kırılıp maktanıp mündeydi. Ah ah ah. Oşal da döktü lekin. Albatta ben kıyının. Şuranı korktum. Çarşak kırılır. O şimdi kaşkı benim. İçki. Yoldaşıp çoğun candan 8 met boğuşak. İçki. Мына қараңыздаршы, сыйқырдуу бир өзгөчө жомоктогудай эле анимациялык мультфильмди жаш кичинекей 3-класстын окуучусу ойлоп тапкан. Бир сонун мүмкүнчүлүк, сонун бир жасалган менен алдыга карай окуучулардын дагы кичинекей муктураган бөбөктөрүбүздүн дагы көңүлүн көтөргөн анимациялык мультфильмди сиздерге тартуулап өттүк. Ал эми ушул мультфильмдин башкы каарманы, жасоочусу, авторуна биз азыр сөз узатып, ошол жааттан маек курабасына тааныштырып коелук. Тааныштырып өтөлү, ооба. Дал ушул эле Ош облусундагы Алтын түйүн улуттук балдар инженердик академиясынын дагы бир окуучулары Баястан Таштанов, ошондой эле Байел Раев, Чыңгыз Куштарбеков биздин студиябызга конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер дейбиз. Кутман таңыңыздар менен. Кандай келип алдык? Жакшы келдик. Маанайларыбыз жакшыбы? Ооба. Алгач эле дал ушул жогорудагы биз көргөн анимациялык мультфильмдин баш каарманына бербейли суроону, келиңиз. Ооба, Чыңгызга береличи. Маек улайбыз. Чыңгыз, бул мультфильмди канча убакытта жасап бүттүк? Анан идея кайдан келди сизге? Идея кичинекей кезимде бейди жети убак жомогун нетип чыдам. Жомоктон угуп жасадыңыз эмне ошону? Чыңгыз, чын эле жашың канчада экенин өзүң дагы айтып койчу. Мен жогоруда 3-класс десем көрөрмандар ишенбей калды окшойт. Өзүңдүн жашыңды айтып койчу. 13 жашта. 13 жаштасың. 10 жаштасыз, 3-класста 10 жашта окуйсуз. Дал ушул инженердик борборго келип окуганыңызга канча жыл болду? 2 жыл. 2 жыл болду. Мындан сырткары дагы көп мультфильмдер жасасаңыз керек. Жок, ошол эле дагы ойлоп атам. Азыр карап тургула, бул чекеси эле депсизби? Негизи сизге ким жардам берет мультфильмдерди? Эжекем кичине жардам берип койгон. Эжекеңиз жардам берет, Кичине эле жардам бердиби же өзүңүз эле кылдыңызбы? Бактыгүл. Бактыгүл эжекеңиз жардам берди. Мактасоң. Муну топтоштурууда монтажын кайсы телефондон эле жасадыңызбы же ноутбуктанбы, эмнеден жасадыңыз? Телефон. Кайсы приложениянын жардамында жасадыңыз? Adobe Express. Adobe Express тиркемесинин жардамында жасадыңыз, өзүңүз эле жасадыңыз. Аны качан үйрөнүп жетиштиңиз? Аны билбейт экен. Иши кылса үйрөндүм да дебейсизби? Кружокко барып үйрөндүм. Баракелде. Сонун эми кийинки мыкты таланттуу дагы жаш ойлоп табуучуларга дагы суроо узаталы. Ооба, дал ушул макет сөзсүз түрдө баарыбыздын көңүлүбүздү уруп жатат. Бул кимге таандык, ким жасады? Бул мен жасадым эже. Эмненин макет айтып берсеңиз болот. Бул кичинекей шаардын макетин кылдым. Бул Ош шаарыбы же кайсыл шаар? Же чет өлкөдөгү бир шаарбы? Жок, Ош шаарынын
кичинекей моделин кылдым. Биз билгенде мынау таякча менен өзүңүз көргөзүп өтсөңүз, мындай бул жер жуунуч жайбы, кандай же болбосо Жок, бул- шаркыратмабы? Бул шаркыратманын бир түрү да. Мынау бир парк рай деген. Салчу багы ал, Ооба. рай деп атап койдуңуз ал жакты. Эмне себептен рай деп атадык? Неден үчүн ойма биринчи жолу келген ушу ат болбоду. Мыкты. Сонун кийинки имарат канча кабаттан турат? Бул 7 кабаттан турат. Биринчи этаждар бул коммерциялык, кийинкилери уже жилой. Ошондо ар бир квадрат метрин канчадан сатабыз ушунда? Мыкты, сонун. А бул жак? Бул бандай жөнөкөй эле үйлөр экен. Жөнөкөй эле көп кабаттуу үйлөрдү түшүрдүңүз, э? Ал эми сиз кайсыл үйдө жашайсыз? Мен азыр мына жерде эле жашайм. Сонун. Негизи бул идея кайдан келди сизге? Эмне себептен ушундай макетти жасадыңыз? Менимче темасы дагы бар окшойт, бул жакка жазып койгонсузбу? Мен буну ата апам жана мен деген конкурстан жасадым. Ошол жерде Сынакка катыштыңыздар демек, э? Канчанчы орунду алдыңыз ал жактан? Ош облусу боюнча 2-чи орунду алдык. Куттуктайбыз. Баракелде, Ош облусу боюнча 2-чи орунду алуу. Эмне үчүн аталышы мындай аталды экен сынактын? Атаңыз да апаңыз да жардам бердиби буга? Же өзүңүз эле жасап, анан үй бүлө менен катыштыңызбы? Ата энеңиз жардам берди, э? Учурда канчынчы класста окуйсуз? 6-чы класста окуйм. 6-чы класста, э? Бул Борборго келип окуганыңызга канча жыл болду? 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде эмнелерди үйрөнүп жетиштиңиз? Программалоо кичинеден. Алдыда дагы улантып окуйсузбу? Ооба. Баракелде. Биз кийинки окуучубузга суроону узатайлы. Сиз бизге эмнени даярдап келдиңиз? Бүгүнкү күндө кандай техникалык нерселерди менен алектенип келесиз? Саламатсызбы? Бүгүнкү күнгө ушундай болгон өзүбүздүн сайт жасап келдим. Биздин мамлекетибиздин көйгөйү азыр тазалык, мусор. Туура айтасыз, таштандын маселеси. Ошол мусор боюнча өзүбүздүн мындай ошубузду өнүктүрүү боюнча сайт түздүк. Бул сайт мындай бардык адамга ыңгайлуу жана Оштун тазалыгын сактоого жардам берет деп ойлойм. Бунун эң эле алгачкы иштешин айтсак, бул сайт көптөгөн жерлерге QR коду чапталат, же адамдарга таркатылат. Ошол QR код менен бул сайтка кирип, кайсы жерде таштанып жатса, же болбосо кайсы жер кир болсо, шыпырынбай калса, ошол жерди сайтка айтса, бул сайттын жетекчиси, тазалыктын жетекчисине связь келип, сообщение келет, байланыш келет. Ошол жерден ал адамдарды кайсы жака бөлүш керек экенин толук бөлүп берет. Негизи бүгүнкү күндө биз кайсыл жерде көп таштанды бар, негизи бардыгын эле биле бербейбизби? Сиздин дал ушул идеяңыз абдан мыкты деңгээлде экен, э? Ким кайсы жерден көрүп калса, дал ушул сиз айткан QR код менен эле ошону айтып жетекчиликке жеткирсе болот экен, э? Көрсөтө алабызбы бул сайтта? Бул сайтты көрсөтсөк Эжеке жардам берип коебуз. Бул сайттын Трубканы кармап туруңуз, эжеке келиңиз бул жака атайын буруп. Бул сайттын өзүнүн ушундай болгон сканери болот. Бул сканерди домдорго, остановкаларга, маршруткаларга чаптайбыз. Коомдук жайларга чаптайбыз. Андан кийин бул сканерди урганда биздин өзүбүздүн ушундай болгон сайтка кирет. Бул сайтта бардыгы бар. Бул сайттын аты тазалык. Бул жерде услугалары, кандай иштерди кылат. Бул жерде колунан келген бул сайтта эмне болсо ошонун баары бул жерде жайгашылган. Жана бул сайтка мисалы ушул жерде таштанып жатат деп толтуруш үчүн жөн гана ушул жака номерин жазып жөнөтсөк, админге келип түшөт бул билдирүү толугу менен. Бул жактан келет да админ. Демек, бул сайтыңыз бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп калган турбайбы, э? Буну мисалы үчүн Ош шаарындагы тазалык Ош, Зелен Ош, ушул сыяктуу атайын тазалыкта караган ишкерлерге айтып көрдүңүздөрбү? Жок, ошону эми айтабыз деп жатабыз. Эми сунуштайын деп жатасыздар, э? Бул жерде админге келди сообщение. Ушундай болгон жерде ушундай мусор жатат экен, же таштанды жатат экен деп келет. Бул сообщение сайт толугу менен ишке даяр деп айтсак болот. Ишке даяр экен, демек бул сайт же болсо атайын
сканерлөө бөлүмү бул ар бир аялдамада же болбосо коомдук транспорттук жайларда дагы да болсо жайгаштырылган жайгаштырылып анан тазалыктын башкы жетекчисине дагы түздөн түз коомдогу жарандардын бүт баардыгы кайрылып ушул жерде таштанды бар экен тигиндей мындай деген билдирүүсүн жиберип койгон болсо ал жака жумушчуларды тартып өз кезегинде ал жактагы тазалык иштерин жүргүзүп алышат ооба биздин ишибизче. Баракелде. Анан муну канча убакытта жасап бүттүңүз? Буну биз бир 10-15 күндөн жүзү болду. Бул сайтты жасап жатканыбызга. Себеби бул сайтты жасаш оңой эмес экен. Туура айтасыз. Мен ушу Алтын түйүн филиалында 4 жылдан бери окуп, ошо 4-жыл дегенде сайт жасаш боюнча толугу менен үйрөнүп бүттүм. Жана бул сайтты кылыш үчүн азыркы кезде өзүбүз айткандай эле Кыргызстанда эң көйгөй мусор, таштанды. Таштандыга өзүбүздүн мамлекетке кичине болсо жардамыбыз тийсин деп ушу сайтты жасап чыктык. Сенин оюң боюнча Ордол Ош шаарында же болбосо Кыргызстанда, Бишкек шаарыбызда негизинен тазалык жааты кандай процессте жүрүүдө? Азыркы кезде тазалык менен күрөш өтө катуу болуп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй эле быйыл жаңы заводдор бүттү, заводдор курулуп, ошон үчүн ошо заводдорго же болбосо завод биздин Кыргызстанга пайдасын тийгизип жатат. Биз да ошо заводдорго же болбосо ошону ойлоп тапкан адамдарга кошулуп, өзүбүздүн өлкөбүзгө пайдабызды тийгизебиз деп жатабыз. Байсан, буну айтып өтпөдүңүзбү? Дал ушул жетекчиликтин өзүнө түшүп барат депчи. Муну мындай кылсак болобу? Мисалы үчүн интернет желеси сыяктуу кылып эле, бир тиркеме сыяктуу кылып эле, мисалы үчүн мен көргөн таштандыны мен жайгаштырам интернетке. Ал эми башка адамдар издеп кирсе, ошол сайтка кирип, баардык эле адамдарга көрүнө бере тургандай кылып дагы ушул сыяктуу кылып жасасак болобу? Анткени бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканалардан сырткары да активисттер бар, таштанды маселесин козгоп ошону жакшыртайын деген, таштандылардан арылайын деген көптөгөн биздин жарандарыбыз бар. Ошолорго дагы толук кандуу жетип туруу үчүн ушундай бир жалпы эле коомчулукка ыңгайлуу кылып чыгарсак болобу ушул вариантта дагы? Ал үчүн бунун открытый кылып коюшубуз керек. Ошондой ачык баардык адамга билиниш үчүн, мисалы азыркы кезде активисттер деле көп, таштанды тазалаш үчүн. Ошолорго да доступ берип койсок, каалаган адам тазалап кете алат да. Жалпы эле жарандарга ошондой ачык кылып койсок, демек болот, Мыкты сон. Эми жаш ойлоп табуучуларыбыз ушул багыт менен окуп жаттыр, ийгилик жаратып алдыңкы орундарга чыгууга аракет кылып жаттыр. Анан келечекте ким болот экен эми? Кайсыл кесип менен кетер экен? Ушул жагын да сурап коелучу. Мен 4 жылдан бери максат кылам, IT инженер болом деп. Быйыл 11-классмын, Кудай кааласа ошо кесибиме тапшырам деп жатам. Эмне үчүн? 11-класста. Себеби 4 жылдан бери ушуга кызыгып, ушунун аркасында келатам. Менин эң эле чоң максатым IT инженер кесибин бүтүрүү. Ал эми Кыргызстанда эмнени өтүптөчү? Ушу өзү тазалык боюнча чоңдогон заводдорду салуу же Ошко завод салуу. Демек Кыргызстандын ар бир шаарларына чоң тазалыкты сактоо максатындагы заводдорду, фабрикаларды куруу, мыкты сон. Биздин кичинекей ойлоп табуучубузча. Келечекте ким болгон келет? Инженер болгонуз. Эмне үчүн инженер болгон келет? 2 жыл биринчи жолу келгенде компьютер жабып калды да, биринчи жолу жазганды үйрөндүм. Экинчи жолу сүрөт тартканды үйрөнгөм. Ошентип кызыгып кеттиңиз. Биринчи келгенде эле компьютер жагып, ошондон кийин инженер болгоңуз келип тур. Ал эми сизчи? Мен жаш кезимден гейм дизайнер болгом келет. Бул программисттин бир түрү. Жашымдан бери ойлонот элем, оюндарды кантип кылат деп. Кызыкты кантип чыгарат экен. Ошондой ойлодум. Ал эми колуңуздагы баракча эмне? Бул ошо проект жөнүндө сөзүбүз. Атайын проектке биринчи кезекте текст түзүп, анан сценарий түзөсүз. Проектин түзөсүздөр, Аны атайын түзүүдө өзүң эле түзөсүңбү же атайын мугалим менен келип кеңешип түзөсүздөрбү? Мугалим менен сүйлөшүп, кайсы жерде кантип сүйлөйт экен, ошону сүйлөшөбүз. Жардам алып анан, Анан менде дагы бир суроо пайда болду. Дал ушул биздин келечектин мыкты инсандары бири инженер болом деди, дагы бир сонун кесиптерди айтышты. Кыргызстанда эле билим алууну каалайбызбы же чет өлкөдөбү? Кыргызстанда окуйбуз, сизчи? Мен али биле элекмин эже. Али биле элексиз, Негизи өзүңүз Кыргызстанда эле билим алгыңыз келеби же башка чет өлкөдөбү? Чет өлкөдө окшойт. Эмнеге Кыргызстанда эмес? Оштуга барганбыз, бир аке айткан, бул жерде силабой образование деп.
демек чет өлкөдөн билим алып келип ошол билимди өзүбүздүн өлкөбүздө пайдаланабыз. Эми инсандар ушундай багытта туура эмес багыт берип коюп, же болбосо туура эмес нерселерди айтып коюшу мүмкүн. Анткени азыркы учурда Кыргызстанда дагы билим берүү тармагы өнүп жатат. Сен антип мугайып калбастан бул жакты да карап көрүшүңдү каалайбыз. Дүйнөдөгү билим берүү азыркы учурда Кыргызстанда дагы атайын заманбап имараттар менен жана ошондой эле мыкты заманбап технология анан мыкты мугалимдердин коштоосунда өнүгүү болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан дагы бир ирет изденип көрүүгө айтып кетет элем. Сизчи? Биз өзүбүздүн өлкөдө окуйбуз. Баракелде. Өзүбүздүн өлкөдө окуп, өзүбүздү жерибизди өнүктүрөбүз дейбиз. Мыкты сон. Ушул жерден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте. Аябагандай сонун ийгиликтерди жаратып, аз да болсо эжекеңиздер менен биргеликте эмгекке кадам таштап жатыпсыздар. Келечекте тандаган кесибиңиздерге карай билимиңиздер көп болуп, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип, ал эми койгон максатыңыздарга жетиңиздер. Кыргызстанды ар тараптан коргоп, бир жагынан болсо өнүгүү тармагына салым кошуңуздар деп айтыбыз келет. Эжеке, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфирге келип маек бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге эми эркин микрофон узаталы. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай жаш өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдү алдына ынтылып, мындай кызыктырып, түрткү берип, булардын идеяларын ишке ашырууда маалымат берип, элге маалымат берип атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин балдарыбыз ушул биздин Алтын түйүн Улуттук балдар инженер техникалык академиясында окуу менен биргеликте республикалык, эл аралык сынактарга катышууга мүмкүнчүлүктөрдү алышкан, мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына азыркы макетте дагы айтылды, Ош облустук этабында 2-орунду алып калды. Бирок бул конкурсубуз жылына салтка айланып калган. Атам, апам мен техникалык үй бүлө аттуу конкурсу. Бул конкурста апасы, атасы, бала дагы катыша алат. Анткени баланын туура кесип тандашына, баланын кызыгуусун өркүндөтүүсүнө, балада болгон өнөрдүн мындай өркүндөтүүгө ата эне дагы жакындан жардам көрсөтүүгө ушундай сонун шарт түзгөн конкурсубуз болуп эсептелет да. Балдарыбыз эми өз ойлорун толук жеткиргенге аракет кылышты. Бирок балдарыбыз дагы, силерге дагы ийгилик балдар. Алдында кесипти туура тандап, азыр агаңар, эжеңер айткандай, биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө, мамлекетибиздин дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттерге теңелишине салым кошот деп ишенебиз балдарыбызга. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кыргыз элим аман болгула, балдарыңыздарды бош убактысын туура пайдаланыңыздар. Биз менен. Баракелде. Окуучуларыбыз дагы жакындарыбызга салам жолдоп алсак болот. Досторубузга, ата энелерибизге. Менин ушул убакка чейин колдоп келип жаткан атама жана апама жана жакын досторума баарына ысык салам айтамын. Рахмат. Чыңгыз да салам Мен жолдойсузбу? чоң эне, чоң атама, апама, атама салам айтам. Ай баракелде. Сиз? Мен ата энеме жана туугандарыма айтам рахмат. Колдоп турганына жана идеяларды бергенине. Рахмат бар болуңуздар, Биз алгалай сиздерге бериңиздер. дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Окуучуларыбызга кең келечек каалайбыз. Дагы да болсо көптөгөн мыкты сонун ачылыштарды жасай бериңиздер деп айтабыз.